Күнүбүздүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракесине карата бир катар өлкөлөрдүн ажоолору куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Маалыматка ылайык Түркмөнстан президенти Гурбанкулы Бердимухамедов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко, президент Садыр Жапаровду жана кыргыз элин өлкөнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгы менен куттуктады. Өлкө лидерлери кыргыз элине мындан ары дагы алга карай өнүгүп гүлдөп өсүүнү каалашкан. Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин президент Садыр Жапаровду жана кыргыз элин өлкөнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгы менен куттуктады. Владимир Путиндин куттуктоосу президенттик аппараттын сайтына жарыяланды. Анда мындай айтылат: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн жарыяланышынын 30 жылдыгына байланыштуу чын дилимден куттуктоомду кабыл алыңыз. Биздин мамлекеттер ортосундагы мамиле стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык деңгээлде өнүгүүдө. Маңыздуу саясий диалог аркылуу багыттагы конструктивдүү кызматташтык, ошондой эле ЯИП, ЖКК жана ШКУ алкагындагы натыйжалуу өз ара аракеттенүү жолго коюлган. Бул биздин боордош элдин кызыкчылыктарына толук жооп берип, Евразия мейкиндигинде тынчтык, коопсуздук жана стабилдүүлүктү камсыздоону жүрүүдө, деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Владимир Путин Садыр Жапаровго бекем ден соолук, ийгилик, ал эми кыргыз элине гүлдөп өнүгүү каалады. Кытай бийлиги мектеп окуучуларына жума, ишемби жана жекшемби күндөрүнөн башка бардык иш күндөрү видео оюндарын ойноого тыюу салды. Бул тууралуу Кытай басылмалары жазып чыгышты. Маалыматтарга караганда, бул аракет өспүрүмдөрдүн онлайн оюндарына болгон көз карандылыгынын ооздуктоо максатында жасалган. Ошондой эле балдардын психикалык жана физикалык ден соолугун сактоого жардам берет деп эсептешет. Жаңы эрежеге ылайык 18 жашка чейинки балдар аптасына 3 сааттан ашык ойной алышпайт. Ал эми дем алыш жана майрам күндөрү онлайн оюндарын ойноого бир гана саат уруксат берилген. Бөлүнгөн убакыт ичинде ойноо үчүн алгач колдонуучу чыныгы аты жөнүн жана телефон номерин каттоодон өткөрүшү керек болот. Кыргыз өлкөсүнүн эгемендүүлүгүнүн белгилөө максатында Туркиядагы эң белгилүү туристтик аймактардын бири Каппадокияда Кыргыз Республикасынын туусу аба толтурулган шар менен асманга учурулуп, андан кийин тарыхый Үч Хисар сепилине илинди. Бул тууралуу Кыргыздын Туркиядагы элчилигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 30 август Туркия Республикасынын жеңиш күнү болгондуктан Туркия Республикасынын туусу дагы чогуу учурулду. Бүгүн 31 августта Борбордук Ала Тоо аянтында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган парад болуп өттү. Анда иш-чара аянтка аскерлердин жүрүшү менен башталып, аскердик техникалар дагы тартылды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров баш болгон эл өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер катышышты. Ал эми Ош шаарында эгемендүүлүк күнүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун катышуусунда болуп өттү. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ош шаарынын Борбордук аянтында өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган майрамдык концерт улуу инсандардын таржымалы камтылган, театралдаштырылган оюн-зоок шаар тургундарына жана келген конокторго тартууланды. Түркмөнстандын президенти Гурбанкулы Бердимухамедов ооган качкындарын кабыл алуудан баш тартты. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ал бул аракетти өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу деп түшүндүргөн. Азыркы оор эпидемиологиялык шартта ооган качкындарын кабыл алуу боюнча туура чечимдер болушу керек дейт өлкө башчысы. Бул тууралуу Бердимухамедов 29 августта Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө айткан. Саламаттыкты сактоо тармагындагы жетишкендиктери жана көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына байланыштуу бир катар медицина кызматкерлери мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышты. Бул тууралуу президенттик администрациясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон.
Бишкек шаарынын Көкжал командасы эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата уюштурулган президенттен кубогу үчүн болгон мелдеште Ысык көлдүн Мурас командасын жеңип, 1-лиганын чемпиону аталышты. Беттештин жүрүшүндө Көкжалдын оюнчулары ар бир бөлүктүү атаандашынын тайгазанына бирден улак таштап 3-0 эсебинде жеңишти камсыздашты. Эске салсак, Көкжал командасы финалдык баскычка чейин Ысык Ата, Айтамга, Ачы жана Атбашы командалары менен беттеш өткөрүшкөн. Октябрь айынан тарта айрым мамлекеттик социалдык төлөмдөр 50%га, жаңы жылдан тарта 100%га жогорулайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата Ала Тоо аянтында сүйлөп жатып билдирди. 2009 жылдан бери ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 4000 сом өлчөмүндө жөлөк пул берилип келген. Бул сумма бүгүнкүгө чейин өзгөргөн эмес. Октябрдан тарта жөлөк пул 6000 сом, жаңы жылдан баштап 8000 сом болот, деди өлкө башчысы. Тоголок жетим балдарга жөлөк пул 2022 жылдын 1-январынан тартып 3 эсеге жогорулайт. Пенсия дагы 1-октябрдан баштап индексацияланат, деди өлкө башчысы Садыр Жапаров. Бүгүн 31 августта Кыргыз өлкөсүнүн эгемендүүлүк алганына 30 жыл болду. Бул күндө чоң масштабта белгилөө үчүн бир катар иш-чаралар уюштурулган. Алгач Ала Тоо борбордук аянтында 2000дей аскердин жүрүшү менен башталган иш-чара старт алып, аскердик техникалар дагы тартылды. Анда президент Садыр Жапаров куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Майрам концерттик программа менен жыйынтыкталды. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.